буга чейин канчанчы жолу катышып атасыз? Деген мурун биз 12 жыл болду. Ал башка команда. Андан кийин ал областтар менен өзүндө тартылган. Анда экинчи орунду алганбыз. Андан кийин азыр биринчи жолу биринчи орунду алып атабыз республикада. Ортосунда ковидтин учурунда жана онлайн болуп калды да. Онлайн анда республикага катыштык, орун ала албай калдык. Эми эмне жалпы уюштуруучуларга эң биринчи мен рахмат айткым келет. Ошол Нурбек жанагы Азиздер эң биринчи менин биринчи группанын 40 жора болчу, ошол тобу менен чогуу чыккан 9-класстын окуучулары болчу. Мына ошол анан айым балдар ушул Манас эпосун ушундай жерге республика жайылтуу эмгегин ошол балдар Нурбек башында болгон топ ушул ишти алып барып атат. Ушундай балдарыбыз, жаштарыбыз көп болсун деп мен тилейт элем. Азыркы тилекке каршы биздин жаштарыбыздын арасында Манас эпосуна кыргыз тилине, анын ичинде кыргыз тилине көңүл бурган балдар аз болуп жатат. Ошон үчүн ушул патриот мекенди сүйгөн, улуттук тилин сүйгөн, каада салттын өнүктүргөн, кыргыз элине жараттуу балдарды ушул Манас тааны өстүрүп атат да, мындайча айткандачы. Ушул Манас таанынын өмүрү узак болсун, арышы кенен болсун. Ушуну уюштуруп жаткан Курду заманына баш болгон команда топко мен ыраазычылыгымды билдирем. Анан мен эми бул 3-чү тобум, 4-чү тобум бул уюшулган 12 жылдан бери катышып келатабыз. Мына Алтын эже экөөбүз гран-при алган чогуу, ошо 12 жылдан бери чогуу жүрөбүз. Кийинки жаштарга ушул Манас кийинки жаштар дегенмен кийинки жаш мугалимдерге ушул Манас эпосун дагы мындан дагы улантып, бизден дагы жакшы бийик деңгээлге жеткирет, иштейт деген ишеничим бар. Бул окуучуларым, бул топ башчым Меңдибекова Адинага мен аябай ыраазымын. Күнү түнү менен окуп чыкты, күнү түнү менен жанагындай электронный вариант, анан мындай китептерди берем, тапшырмаларды берем, убагында ушул ойноо болбойчу. Өзүнүн убактысына жок болгонуна карабай, ооруп жатса да ушул Манасты башына жастап коюп окуп аткан кызым ушул да. Өмүрү узак болсун, ден соолугу бекем болсун, кең келечектүү болуп ушул кыргыздын келечегине жараган патриот жаштардан болот деп мен ишенем. Адинага жолу ак болсун, шыдыр болсун. Манас таануга кызыккан балдар аз. Анан өзгөчө мен ата-энелерге ушул теле берүү аркылуу кайрылып кетет элем, балдарга мындай тоскоолдук жаратпай окуйм деген балдарга жардам берип, ушул окуусуна шарт берип койсок, бул жаштар келечектин ээлери ушулар да. Манас, ошол эми Манас менен жашап атам мен. Балдарым дагы, жаштар дагы ошо Манас менен жашаса, Манас менен дем алса, кыргыз деп күйүп жанган жаштардан болсо деп ойлойм да. Мен ата-энем келди. Ата-энем келди, ошо көчөгүн эле келген. Эмгекчилде уктабай. Көстөгөн ара. Жакшы. Эжене рахмат. Ошо. Окутуп. Жаным койбой. Кыргыздын кызы болгон менен мусулманчылыкты билиш керек да. Сүйүнгөнүздөн көзүңүз жакшы Сүйүнүшүптүр. айтып атышат. Атасы сүйүнүп атат, атасы сүйүнүп атат деп. Силерге да аябай чоң рахмат. Мына ушул менин сөзүмдү неме кылбай, ошол кимдин кичине көзү ооруйт деп ошого карабай жиберип аттыңар. Ушул кызыңардан чоң урмат сый көргүлө, келечеги кең болсун. Чоң рахмат. Ушундай ата-энелер көп болсун.